Кудай берген геология базарына жақын жерден ушул үй сатылат туугандар. Видеоны аягына чейин көрүңүздөр жана бул видеону жогото албайын десеңиздер лайктан басып сактап алыңыздар. Эсин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмда көрөткөн болсоңуздар описанияда эсин номери жазылып турат. Сатылуучу үйгө баруу үчүн сиздер Профсоюзный жана Патриция Лумбу көчөнүн кесишинен бир аз түндүктү карай жүрөсүздөр. Эгер алсаңыздар сол тарапта геология базары, анан да бир аз ылдый карай кетсеңиздер, оң тарапта мындай военный часть, ошонун жанындагы эле бул көчө менен батышка карай жүрсөңүздөр, мына бул 3 этаж үйдөн кийинки эле үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Нуртилек дүкөнүнө ориентир алсаңыздар болот туугандар. Анан бул чоң жолдон жүргөн маршрутка, автобустар көп эле бар. Видеонун башында айткандай, Кудай берген Дордой Моторс геология базары жакын болуп калат. Мектепке бул жерде жакын эле жерде 83-чү мектеп деп айтылды. Кыскасы бул жерде мектепке барышат балдар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жылын түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул өзүнүн көчө тараптан көрүнүшү. Так, Дарек Балбан Таймаш 6-чы көчө 42-чи үй болуп калат. 42D туугандар. Яндекске же Логиске ушинтип жазсаңыздар, сиздер үйдүн жайгашкан жерин көрө аласыздар. Эң эле чыгыш чегерасы бул жерден башталат. Дарбаза калиткасы. Батыш чегерасына бул жакка чейин. Жолдор кенен, электр энергиясы бар, природный газ бар, суусу бар туугандардан, геология Кудай берген базарларына жакын. Так, негизги көчөгө деле, чоң көчөгө деле жакын. Ал жерге чыксаңыздар эле шаардын көчүсүнөн жүргөн автобус жана маршруткалар бар. Анан үй ээси бул тарапка негизинен магазин салайын деген план болгон экен, монтайнан. Негизинен бул жакта эл көп дейт, магазин деле жакшы иштейт экен туугандар. Анан бул жакта 13кө 5,5 болгон үй, сырткы тараптан утеплять этилген, алды тарабында машина койгонго жайы. Темирден мындай решеткалар орнотулуптур туугандар. Участок тегеренте мындай материал менен забор кылынган. Документтери боюнча кызыл китеп, тех паспорттор бар экен. Мына бул жана дагы бош жер, үйдүн ар жагында дагы бош жери. Так, дагы эмне маалыматы? Фундамент накей туугандар бийик эле. Биякты көрүп жапса экен деп ойлогоңуздар. Фундамент бийик эле, бирок бул жагында үй ээси толтуруптур туугандар. Стяжка кылгандан мурда толтурганга байланыштуу бир аз жапсыз көрүнүп аткан үчүн негизинен бийик эле экен. Анан бул үйдүн кире бериши. Мектепке бул жерде жакын эле жерде мектепке барышат, садиктер бар туугандар. Кире бериш оң тараптан мондай бир бөлмө. Чыгыштырган терезеси. Бул жакта ванна, душ, ажатканасы. Так, бул жагында экинчи бөлмөсү. Мынакей. Бул жерде кухнясы жайгашкан туугандар. Кухонный мебелдер. Тамактануучу жайы, газ киргизилген. Бул сатылуучу үйдүн баасы $50,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот туугандар. Эсин номери 0502 059 711. 0502 059 711. Экинчи номери бар экен туугандар. 0500 059 711. Лайктан бассаңыздар, Кудай берген Дордой Моторс геология базарына жакын жерден үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.